Бектемир Дүйшеев Россияда 15 жыл миграцияда жүрүп, навайчылык кесипти өздөштүргөн. Учурда нан азыктары боюнча мыкты технолог. Каарманыбыз алгач Москва шаарындагы навайканаларда жардамчы гана болуп иштеген. Башында күнүмдүк акча табууну көздөсө, бара-бара нан азыктарына болгон кызыгуусу арта баштаган. Ошентип навайкана сырларын үйрөнүүгө киришкен. Убакыттын өтүшү менен жакшы навайканаларда иштеп, мегаполистин мен деген нан бышыруучуларынан тажрыйба топтогон. Мен жумушум саат эртемен 4-тө башталат. Канча эрте баштасак, ошондой жакшы да. Саат 8-ге полный витрина, нанды, булочкаларды даярдап беришибиз керек. Жөн эле пекарь болчумун, даже помощник болчумун. Келип эле жардам берип эле жүрчүмүн. Андан кийин уже мындай өзүм мындай аракетим барбы, шыгым барбы? Колум мне хорошо должно получаться, да, жакшы болуп баштады да. Колумдан жакшы нандар чыгып, уже мага жагып баштады процесс. Ошондон кийин уже мен дагы уже толтура китептерди окуп баштадым. Москвада кыйын шеф пекарлар менен технологдор менен иштеп калдым. Алардан тажрыйба алдым. Ошентип өзүм аракет кыла берип, мындай аракет умтулуу көп болду дагы. Мындай мактамдаш эмес, Москвада уже 4 пекарня 0-дон ачып плюска чыгаргам, орустар менен чогуу иштешипчи. И по Россия боюнча бир где-то 20 пекарня мен технология менен, мен рецептура менен иштешет. Дагы эле ошо жакшы орустар менен связьдабыз. Профессиядан уялбаш керек. Мен мурда иштеп жүргөндө уялчумун да. Мен пекарняда пекарь болуп иштейм дегенде уялчумун. Досторум сураганда менеджермин, тиякта биякта иштейм деп айтчу эмесмин да. Анан кийин бара-бара Москвада кыйын кондитерлерди, шеф-пекарлерди көрүп, ошолордун честно говоря, айлыктарын көрүп, ушунча аларды сыйлайт да. Анан ошондо биз деле кыргыздар деле ошого жетишсик деп, ошолордун артынан үйрөнүп, умтулуп, өзүм деле шеф болуп иштеп жүрдүм. Мен уялганым, ойлочумун да, баягы орусча билсем, высшее образование болсо, анан женский профессия деп ойлочумун да, аял кишилер эле депчи. Анан кийин уже өзүм дагы көп китептерди окуп, ал жерде бул эркектердин иши экен да, потому что жумуш оор. Жумуштун эң жакшы, мага жаккан процесси, мону бөлүп, камыр менен иштегенде өзү ар кылуу ойлор келет. Ал жакшы ойлор да, баягы пландар, ошондо ойлонуп иш кыласың да. Камырдан иштегенде мондай медитация болот го, ошондой сыяктуу процесс болот. Стресс болсоңуздар, камыр улалып, мындай ойлонуп жумуш кылсаңыздар болот да. Бектемир үчүн нан азыктары түгөнгүс табылга, ал жаңы түрлөрүн жаратуудан тажабайт. Нан жасоодо табыгый ачыткыны колдонот. Каарманыбыз мындан 6 ай мурда мекенине келип, чакан навайканасын ачкан. Мен Москва шаарында иштеп жүргөндө кичине акча чогултуп, бир нерсени алып, аны Кыргызстанга жиберип, ошентип оборудование секин чогулткам. Даже момундай случай болчу, мен уже айлыгымды албай, оборудованияны, аппаратты мага бергиле деп, айлыктын ордуга алып кое берчүмүн да. Ошентип акырдан чогултуп, Кыргызстанга салып, Кыргызстанга келип, бул полностью технически обслуживать этип туруп, анан мондай жакшынакай болуп иштеди. Элнура Кайнарбек кызы, Данияр Амантур уулу, Замана студиясы.